Азыркы учурда расмий катталган партиялардын саны 200гө чыкты. 6 миллион калкы бар, ала кандай мамлекетибизге 200гө жеткен саясий партиялардын кереги барбы? Деги саясий партия деген эмне? Учурдагы тажрыйбага таянсак, партия болуунун көптөгөн критерийлери бар. Эң биринчи анын идеологиясы болушу зарыл. Мыкты билими, саясаттагы тажрыйбасы, өз позициясы, эл арасында кадыр баркы бар лидери болушу кажет. Анткени менен азыркы жогорку кеңештеги саясий партиялардын принциптери жана ички тартиптери сакталбай тургандыгын байкоого болот. Алар идеологиясын же программасын турмушка ашыруу үчүн эмес, тескерисинче партия лидерлеринин акча табуу бизнесине айланышы так көрүнүп турат. Акыркы кезде кызмат орундарды, депутаттык мандаттарды акчасы бар көпөстөр ээлеп келишүүдө. Деги эле Кыргызстандагы көп партиялуулуктун тенденциялары кандай болууда? Башкача айтканда, анын өнүмү менен өксүгү эмнеде деген суроолорго саясаттануучу жана коомдук ишмер Алимбек Курманбаев жооп берди. Мен түшүнүм боюнча, 200 партия болсо, Кыргызстанда 200 идеология барбы деген суроо туулат да. Биздин бир эле ушу бир 3 миллиондой калкыбызга, кыргыз элине ушунча идеология кереги барбы деген суроо туулат. Бул бир. Экинчи жагынан, эми кааласак да каалабасак 200 партия болгондон кийин анын лидерлери болот, анын мүчөлөрү болот. Коом 200гө кааласа да каалабаса да бөлүндү деген сөз түшүндүрөт. Анан биздин тажрыйба көрсөткөндөй, партиянын мүчөлөрү бир партияга жеңил эле өтүп кетип калса, учурга жараша бир эле заматта өзүнүн идеологиясын өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болсо, анда кааласаң да каалабасаң да мындай ойго келесиң да, бул биздеги саясий партиялар бул жасалма эле саясий партиялар го деп. Дюверже деген бир франциялык ушул партиология боюнча патриарх деп эсептелген киши экен. Ал кишинин эмгегин окуп көрсөм, ал киши өзүнүн эмгегинде мынтип жазып атат. Ар бир партиянын дейт, лидери кааласа да каалабаса да дейт, автократиялык жол менен башкаганга тенденция кабыл болот дейт. Аны биз көрдүк мына азыр партиянын лидерлери эмне кылат? Кээ бир жакпагандар чыгарып коет партиядан, туурабы? Андайларды өз көз менен көрдүк. Значит, бул кишинин айтканы туура болуп атпайбы? Экинчиси дейт, каалайбы каалабайбы саясий партиялар олигархизация партийных функционеров дейт. Партиялык функционерлер олигархияга кабыл болушат дейт. Аны да көрдүк. Биздин турмуш аны ачыктай айдай көрсөттү. Кандай олигарх болгондорун булар, мисалы бир списокко кирем деп эле, партиянын тизмесине кирем деп эле бир 100 миң телевизордун өздөрү да айтып берип өтүштү. Список биринчи $1 миллион чейин жетти дегендерди да уктук. Анда бул кандай болду деген сөз. Значит, бул дүйберчи ошол 200 жыл мурун айткан сөздөрү бизде так чыгып атпайбы? Үчүнчү проблемасы дейт, булар парламентарийлер менен партийный лидерлердин, руководителердин ортосунда карама-каршылык пайда болот дейт. Аны да көрдүк биз. Бизде болсо түзмө-түз деген дүйнөлүк практика алсак, адам шайлап атканда, ошол кимди шайлап атканды түздөн түз көрүш керек да. Мисалы мен бир кишинин фамилиясын бир адам же бирөөдү шайлап алсам, ошону фамилиясы турса, мен ошого колум добушун бердим же бердим деп бюллетенге сызып чыксам, муну түз шайлоо деп айтат да. Эми бизде өзүңөр карап көрсөңөр, бизде Конституцияда түздөн түз шайлоо деп жазып алсак, анан шайлообуз бюллетенде болсо түздөн түз эмес, ал жерде кыйыр болуп партиянын аты жазып турса, бул анда кандай эмне деген жолго түшүп алдык деген жүйөлүү суроо турулат. Эми көрүп атасыңар, бул адамдар бул Конституцияны бузулууга жетет. Экинчи жагынан Конституцияда так эле жазылган болчу, ар бир шайлоочу түздөн түз же тикелей шайлоо укугуна ээ деп. То есть ар бир шайлоочу биринчи шайлоо түз өтүш керек деген. Конституцияда экинчи ар бир шайлоочу тикелей түздөн түз шайлоо укугу болчу. То есть бул деген жанагы мен айткандай, ар бир жаран киргенде түздөн түз мынау кишиге мен добуш бердим деп бюллетенге белгисин коюш керек эле. Бизде андай болгон жок, тилекке каршы. Значит, бул принцип да бузулду. Үчүнчү жерин айтып берсек, партиялар өзүнүн абалын колдонуп, конституциялык мыйзамга норма киришип алган, 30-беренесине 4-пункт кылып, бюллетенде бир гана партиялардын аты жазылат деп жазып алган. Бул деген сөз эмне деген сөз? Значит, эгерде мен саясий партияга мүчө болбосом же болгум да келбесе, анда мен эч кандай депутат болууга укугум жок. Бул Конституцияга карама-каршы келет. 4-пункту. Эгерде бюллетенде закон боюнча партиянын атын гана жазса, партия депутат болду деген жыйынтык чыгат. Бул дагы Конституцияга каршы келет. Себеби уюмдар, эч кандай уюм
кандидат же бир государственный должность ээлегенге акысы жок да, андай жок, болушу мүмкүн эмес да. Президенттер, биздин акыркы президенттер конституциянын нормасына карабай, что алар партиядан сырткары болуш керек эле. Бирок алар бирөөсү көмүскө колдоп, экинчиси ачык эле кармап конституцияны бушту, туурабы? То есть бизде конституцияда ачык көрсөтүлсө, президент эч кандай партияга андайга катыша албайт десе, бизде ачык эле катышканын көрдүк. Кыргыз республикасы бир гана шайлоо округ деп конституцияга, то есть биз жана законго жазып алдык. То есть бизде Кыргызстанда бүт территориябыз бир эле округ болуп калды да. Бул деген парламент институтунун эң маанилүү, фундаменталдуу болгон өкүлчүлүк функциясын жокко чыгарды деген алып келет. Кийинки саясий партиялар жогорку кеңешке келгенден кийин алар квота, свота деп туруп бийликти бөлүштүрүштү, туурабы? Бийликти бөлүштүрүштү. Өздөрүнүн өкүлдөрүн ошо жогорку кызматтарга шайлашты. Кызматтарга шайлагандан кийин кээ бири иштерин начар аткарып же бир кылмыштар менен кетсе, эч ким ага жооп берген жок. Партия да жооп берген жок. Анын мүчөсү да жооп берген жок. Эч ким жооп берген жок. Партиялар жөнүндөгү Кыргызстандын жана биздин өлкөдөгү мыйзамды мен окуп көрсөм, алардын бир гана мындай жоопкерчилиги бар экен. Эгер алар устав бузуп койсо, Министерство юстиция эскертүү берип коет экен. Башка жоопкерчилик жок экен партияларда. Бардык эле Кыргыздын максаты бир. Кыргыз өлкөбүз өссө экен, өнүксө экен, элибиз жакшы турмушка жетсе экен деген башка бизде максат жок Кыргыз элинде. Эгер максатыбыз бир болсо, анда бизге эмне үчүн биз анда саясий партия болуп, бир каяктагы бир западты, батышты турап, идеология деген пайданы табып, жок жерден чукуп чыгып, анан бөлүнүп алып туруп, анан ичинде отуруш керек. Бул оюнду токтош керек да менин оюмча. Саясатчы деген киши менен мамлекетчик ишмер деген түшүнүктү ажырата билиш керек да. Саясатчы деген киши дейт, бул өзүнүн кызыкчылыгына элди пайдаланган кишини саясатчы деп айтат деген да. Ал эми өз кызыкчылыгын элге арнаган кишини мамлекеттик ишмер деп атаган да. Ошон үчүн мен жаштарга айтат элем, биз ушу саясаттан алыс болуп, мамлекеттик ишмер болуп, баарыбыз бир ынтымакка келип, биригип, Кыргыз элибиздин жолун туура жолго түшүп, батышты туурабай, аларды үлгү кылбай, бир өзүбүздүн жол менен бир алга жылсак деген мен сунушту берет элем да.